Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу москвалыктар. Амансыздарбы? Бүгүн мондай болгон бир окуу жайга келип калдык. Достор, Тентечпи? Тентекпи? Ооба. Тентек деген ушундай бир окуу жайга келип калдык. Ошол боюнча менин атым Мирбек Жуманазар уулу. Саламатсыздарбы? Менин атым Мерим. Мен өзүм Java разработчикмин. Тентек окуу IT мектебинде программированиядан сабак берем. Бул окуу жай боюнча кыскача маалымат берип кетсең, качан ачылган, канчадан бери иштейсиңер? Азыр ушул Москвада иштеп атат экенсиңер. Москвада канча жылдан бери ушул жумушту, ушул өзү агартуу тармагында, программа үйрөтүү тармагында иштеп келатасыңар? Биздин ачылганыбызга 3 жылдан ашты. 3 жылдан бери иштейбиз. Биздин өзүбүздүн негизи биринчи направлениябыз бул IT тармагында. Тентек деген бул өзү Ten Technology дегенди түшүндүрөт. То есть 10 направлений. Оны технология десек дагы болот. Кыскача баягы кыргызчасы эмне болуп калат ошондо, мындай бир жакшы түшүндүрүү жалпак тил менен? Тентек деген бул кыргызчасы 10 направление. Эми прям кыргызча окусаң бул тентек дегенде. Тентек деген сөз бар го, ошону дагы түшүндүрөт. Бизде 10 направление бар десек дагы болот өзүбүздүн мектептечи. Ошол биринчисинен баштап 10-часына чейин түшүндүрүп кетсең болот. Эмне тармакта? Биз IT, биз өзү биринчи эң негизги направлениябыз бул IT программирование курсу. Андан тышкары тил курстарыбыз англис тил жана орус тил үйрөтөбүз. Бул жерде тилди дагы чогуу үйрөтөсүңөр? Чогуу үйрөтөбүз да негизи бардыгы бөлөк курстар. Мисалы IT бул өзү бир профессия болуп эсептелет. Тил курстары IT менен бир эмес. То есть англис тили отдельный курс, орус тили отдельный курс. Андан тышкары детское программирование дагы курсубуз бар. То есть мисалы бизде еще IT программирование экиге бөлүнөт. Детское программирование, анан взрослое программирование. Детское программирование бул 6 жаштан 14-15 жашка чейин, взрослое программирование 15 жаштан анан жашка чек жок. 15 жаштан кийин взрослыйга кошулуп берет. Ооба, каалаган бизде көбү сурашат, канча жаштан окутасыңар деп, канча жашка чейин окутасыңар деп, бизге жаштан айырма жок. 6 жаштан баштап 60 жашка чейин окутасыңар. Эми бул жерде азыр айтып кетасың, ушул тилди дагы чогуу окутабыз, баардыгын чогуу алып кетебиз, ушундай бир 10 программаны бир учурда үйрөтөбүз депчи. Ошондо биринчиси эмнеден башталат? Биринчиси бул IT-ден башталат. Бул 10 дегенде 10 кандай десем, ар кыл тармак. Ооба, бизде мисалы детскийдин өзүнүн ичинде деле мектепке чейинки даярдык, шахмат, ораторское искусство, IT-нин 2 тармагы фронт-энд жана бэк-энд. Компьютерди такыр билбеген колдонгонду үйрөнөм деген адамдарга компьютерная грамотность курстары, UX UI дизайнерлер жана англис тили, орус тилин үйрөтөбүз. И жаш балдарга детское программирование, ментальная арифметика, продлёнка, анан робототехника. Именно азыркы моментте бизде IT программированияге англис тил, орус тил, детское программирование жана компьютерная грамотностька набор жүрүп жатат. Нолдон биз ар бир курста IT болобу, англис тил, орус тил болобу нолдон үйрөтөбүз. Компьютерларды өздөрү алып келиш керекпи же силер дагы бересиңерби? Если өздөрүндө болсо алып келгени жакшы, болбосо бизде бул жактан ноутбуктар дагы бар, өзүбүз беребиз. Ноутбуктарды өзүңөр ошондо сатасыңарбы алардын акчасына? Жок, бекер келип бекер колдонот. Колдонгонго бекер. Бизде не только сабак учурунда өзүбүз эртеден кечке ачыкпыз, ошол убакта келип каалашынча колдонушса болот. Бардыгын колдонсо. Бирок если өздөрү үйдө, мисалы мен үйдөгү барып деле практика кылам дегендер өзүнө алса аябай жакшы да. Себеби биз ушул жерде гана бере алабыз. Программаны, ноутбукту ушул жерде гана колдонот. Ушул жерде гана колдонот. Анан немеси болсо, мына келип окуп атышпайбы? Булардын эми акысы боюнча кандай? Кандай акыда үйрөтөсүңөр? Айына канчадан, кандай условияда төлөм болот? IT программирование курсу бизде ар бир курс англис тил болобу, орус тил болобу, оффлайн жана онлайн окуса болот, дистанционно. Келип IT бир айга 16 000 рубль. Оффлайн бул жака келип окуса, шарты эме болсо, шарты туура келсе, оффлайн деген эми ушундай бир тирүүгө келип окуп кетсе болот. Ооба, бул жерде оффлайн менен онлайн айырмасы, оффлайнда мугалим жанында болот. Нолдон баштагандарга мен өзүм дагы как разработчик оффлайн окуганды советую, себеби мугалим жанында болот. Вот түшүнбөй калсаң сразу айта аласың да. Оздон озго алынган илим жакшы.
Онлайн болсо бизде онлайндын бир эле айырмасы бул мугалим жанында болбойт. Бизге онлайндагы живой сабактар өтүлөт. Запистерди, видео готовыйларды жөнөтпөйбүз. Кирет, сабакка кирет, мугалимге суроо берсе болот, мугалим суроо берсе ал дагы жооп бере алат. Түз эфирде. Ооба. Мынабы азыр төлөмү рассрочкалары барбы же жок? Рассрочка Бизде дегенде баягы дароо келип 15 миң, 16 миң же болбосо бир 20-30 миңди берип окуш негизинен мына Москвада бизде баягы мындай кысынасың. Ушул нерселердин Биз оплатаны каждый месяц принимать этебиз. Рассрочка дегенде негизи 2 бөлүп төлөсө болот. 2 бөлүп төлөсө болот. Эми биз положенияга дагы адамдын эмесине карайбыз. Мисалы жеке сүйлөшүп, ооба, если шартым ушундай эле деп түшүндүрсө, бизде айткан убагына чейин күтүп алабыз негизи. Азыр ушул убакка чейин канча адамды окуттуңар силер? Окутуп бүтүрдүңөр? Бизде өзү ар бир курста негизи жазылгандар 40тан ашык да. Мисалы айтиге именно бир келген сабактардын башталарында пробная неделя еще бизде бир жума бекер окуп көрсөң болот айтиде ооба. Келесиң акча дагы бербей, ноутбук дагы албай, бир жума келип окуп көрсөң болот. Ар бир курсту санасак негизи 300дөн точно ашык да. 300дөн ашык ушундай болот. Ооба, бүтүргөндөр аз, мисалы 100дөн ашык деп айтайын. 100дөн ашык. 100дөн ашык студенттер бүткөн. Себеби бизде буга чейин не только айти, англис тилден дагы студенттерибиз бүткөн, детское программирование, ошонун баардыгын санасаң 100дөн ашат да. Мен азыр түшүндүрүп коеюн, бизде айтиге биринчи келгенде мисалы 30-40 адам келет да. Пробная неделя окуп көрүшөт, өздөрүн сынап көрүшөт, айтиге мындай реальный көз менен карап көрүшөт бир жумада. Эгерде жакса калышат. Өзүнүкү эмес болсо, кандай десем, эми келип өзүн таппаган болсо кете берсе болот. Бир жумадан кийин биз эч нерсе сурабайбыз, кармабайбыз, кетсе болот. Курс бүткөнгө чейин анын дагы арасынан азаят адамдар. Мисалы 20 адам баштаса, там 6 айда бүтүргөнү бир 10-15 адам болушу мүмкүн. Бир 50%дан ашыгы мындай бир кетип, андай байланыштуу өздөрү кетип калышат экен да. Бирок канча студент болбосун, биз ар бир студентке индивидуальный подход. Мисалы бир сабакта 2 мугалим болот. Инструктор, анан ментор. Инструктор сабактарды өтсө, ментор практикалык сабактарды өтүп берет. Вот онлайн 24/7 биз онлайнбыз. Саат 3-3 жазган студенттерге дагы жооп бергенге аракет кылабыз. Себеби бул жакта эми баардыгы жумуштан кийин үйгө барып сабактарды көрүп анан жазышат да. Сабактарыбыз кечки времяда. Кечки времяда, себеби именно саат канчадан канчага чейин болот ушунда? Саат айти 8ден 10го чейин. Өзүбүздүн койгону 7, азыркы келгендер 8ге деп өздөрү суранып жатышат да. Студенттердин убагына карайбыз. Мисалы 10 адам келип, мен 5 өрдө, менден 5 кеч окуйм десе, 2 группа кылып өтө беребиз. Анан мынабу бизде мындай суроо да. Бул азыр элдер ишенип ушул жерден бир илим алсам экен, билим алсам экен деп атпайбы? Ушул силерде себепкер болупчу. Анан мынабу акчаны чогултуп алып, анан бир күн жабылып калдык, биз окутпай калдык. Онлайн окуйсуңар эми, офлайн жок деген мындай нерсе болбойбу? Ушул убакка чейин болгон эмес негизи. Эми кандай десем, күтүлбөгөн эле, не знаю, жашоодо өзгөрүүлүү болуп кетпесе, ооба, негизи планетада өзгөрүү болуп кетпесе, а так биз андай десем андай оюбуз жок. Мисалы, даже если ошондой күн болгондо дагы, мисалы, оплаталарды алдык, эми бир күн дегенде жабылып калдык десек, эми кайтарып беребиз. Сөзсүз, мисалы азыр айтып атасың, бир 40-50 адам келсе, 25 гана бүтөт, 25-и аягына чыкпай калат дейт. Ошол бүтпөй калгандар, келбей койгондор, алардын тыйыны артка кайрылып берилби акчасы? Алар мындай бизде мисалы бир келди, биринчи айга төлөдү. Если окуп бүтүп туруп, мисалы 1 айды толук бүткөндөн кийин кетсе, эми акчасы кайтарып берилбейт да, себеби сабактарга катышты дегендей. А если заранее айтып, мен ушундай бердим эле, бирок бир да сабакка катышкан жокмун деп түшүндүрсө бизге ситуациясын, биз кайтарып беребиз. Мындай мисалы 3 айга төлөп койду, келгенде эле 3 айга төлөдү, 1 ай окуп, 2 ай окубай калса, сөзсүз түрдө акчасы кайтарып берилет. Эми ошондо азыр силер айтып атасыңар, мына тенттек деп 10 сабак деп атасыңар, 10 сабактын баардыгын нөлдөн үйрөтөбүз деп атасыңар. Бул үйрөнүп бүткөндөн кийин кандай жумуштарга ээ боло алат биздикилер? Азыр бизде окуп бүткөн студенттер Кыргызстан, Казакстан,
Россиянын өзүндө бизде бүгүн как раз IT форумда өздөрү келишет, өзүнүн опыту менен бөлүшөт. Мен өзүм дагы Кыргызстанда эң бизнес IT компаниясында иштегем 1 жылдан ашуун. Бизде мисалы негизи эле IT сферасында бир жерге байланып иштөө деген жок да. Мисалы Кыргызстанга жумушка кирдиң, башка өлкөдө туруп деле иштесең болот. Кыргызстанда туруп мисалы азыр жашообузда көрүп жүргөн буга чейин бизден эмес, негизи эле там мировой уровеньдеги айтишниктер Кыргызстанда отуруп, там Америка болобу, Европа болобу, ошол өлкөлөрдө өзүнүн жумушун кылышат. Удаленный, дистанционный жумуштарды алып бара берсе. Ооба, ошол жери бир плюс десем дагы болот да, айтменчи, ооба. Ушул эми силерден сабакты бүттү. Бисмилла дегенде бир жумуш кылайын деди, программаны үйрөндү, айтини толук түрдө үйрөндү, кандай бул базаны ачыш керек, башка кылыш керек баардыгын. Анан өзүңөр мындай сунуштагандагы мындай бир компаниялар барбы? Мына жерде иштегиле, биз өзүбүзгө мындай жумуш кылабыз дегендер, андайлар жокпу же? Биз өзү окууну 3 этапка бөлгөнбүз да. 3-чү этапта стажировочный этап дейбиз. Студенттердин баардыгы жумушка чейинки даярдык деп аталат да, последний 3 айчы. Бул жерде проект жазышат, и как раз вместе с студентами мы что мы можем дегенде, биз кайсыл жерде кандай компания бар, сен ушул компанияга тапшырып көр, резюмесин чогуу даярдайбыз. Бизде ошо даже отдельный сабактар бар да, резюмени кантип туура даярдаш керек, собеседованиеге киргенде кандай суроолор берилет, ошонун баарын да өзүбүз даярдап, и компанияларды биз өзүбүз сунуштайбыз. Сунуштайбыз дегенде, мисалы Россияда ушундай Сбер, там ушундай компанияларда орундар бар экен, барып көргүлө деп сунуштайбыз. Сунуштап жол көрсөтүп бергенге даярсың? Жол көрсөтүп беребиз, ооба. Өздөрүнүн аракети. Ооба, собеседованиеге чейин жеткиргенге аракет кылабыз бир компанияга. Резюмелерин даярдап, собеседованиеде адам өзүн тааныштырыш керек болуп калат да. Өзүн айтыш керек болот. Эми азыр мерим мынандай болуп атат да. Азыр мына блогерствого кызыккандар адам абдан көп да. Негизиненчи мен баш болуп. Мындай бир үйрөнсөм экен, ушуну жакшыраак үйрөнүп алсам экен. Мындай бир жөнөкөй эле сыртынан, бир видеону кандай жасасам болот, видеонун сыртына кандай фон койсом болот, аватарын кандай жасасам болот, ошол нерселерин негизи мындай бир жумада, бир 2 жумада бир отдельный бир жеке бир сабак барбы ошондой нерсе? Ал компьютерная грамотность курсунда аны именно биз компьютерная грамотность курсунда ноутбуктун өзүнүн нолдон баштап үйрөтөбүз да, и как раз ошол жерде искусственный интеллект деген темалар бар. Азыркы нейросеттер баягы сиз айткан нерсени түшүндүм да, мынтип үйдүн жанында туруп вертолет келип учуп, анда шарларды чыгарган сыяктуу видеолорду биз компьютерная грамотность курсунда үйрөтөбүз. Бирок сиз айткан бул кичине башка тармак болуп кетет да. Себеби искусственный интеллект. Мен өзүм негизи жасалышын билем, кантип мисалы кантип колдонсоң болот. Сүрөттөрдү мисалы азыр Инстаграмда да көрүп атабыз, живойдой эле кылып чыгарып атышат. Аны биз көрсөтүп беребиз, бирок кандай десем, ал негизи башка сфера болуп калат да. То есть сабакта үйрөтөбүз кантип колдонуш керек, калганы өзүңүздөрдөн фантазияңыздардан деген. Достор, кыскасы мондай ушул эжекебизден болгон подкаст интервью болду. Мен ойлойм, өзүңүздөр чечим чыгарасыздар. Өзүңүздөр ушул байланыш телефондорун баардыгын сиздерге коюп коебуз. Буюрса келип окуңуздар, өзүңүздөр өнүктүрүңүздөр. Ушул жерде ушул алдабайбыз деди, башка кылбайбыз деди. Баардыгын кандай болсо ошондой үйрөтүп, бүт баардыгын билимди жеткиликтүү деңгээлде бере алабыз деди. Достор, мынакей, силер издеген Москвада компьютерди үйрөнсөм кандай болот? Мен компьютерди үйрөнүп бир билим деңгээлимди арттырсам экен, 21-кылымдын ушундай бир жакшы бир мүмкүнчүлүктөрү бар экен, ошону колдонуңуздар. Ушул жакта, ушул Москвада, метро Кожуховскийде ушул эжекебиз, ушул мына инилерибиз чогулуп баары ачылыптыр. Бул жерде булардын иштеген мөөнөтү 4 жылдан бери иштешет экен, тажрыйбалары өздөрүнүн айтышы боюнча мол экен. Мындан ары мен ойлойм, өзүңүздөр байланышып, келип, окуп, билим алып, бул жерден компьютерди үйрөнүп, эми современный жизнь деп коет, мындай бир жакшы жашоого аракет кылыңыздар деп ишенебиз. Биз эми эмне дейбиз, ушул чакырып кетебиз сиздерди достор. Бирок өзүңүздөр чечим чыгарыңыздар. Ассаламу алейкум.